Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер, саламатсыздарбы, ардактуу ата-энелер, саламатсыңарбы, балдар. Бүгүн биз силер менен 2 класстын 4 чейрегиндеги 2 сабагын өтөбүз. Ал эми бүгүнкү силердин мугалимиңер мен Перизат Абдивахаповна. Келгиле балдар, алгач сабагыбызды баштаардан мурдагы сабактагы үй тапшырманы кантип башка балдардын аткаргандыгын көрөлү. Айрымдары болсо ырдап болгону менен, айрымдары болсо көркөм окуп айтып берди. Кана ошону сиздер менен ата-энелер, силер менен балдар чогуу көрөлү. Азаматсыңар балдар. Келгиле балдар, китептин 66 бетин ачалы. Менин артымдан төмөнкү сөздөрдү кайталап окугула. Бадамы, бадамы, миндаль, чакырып турат, притягивает, түркүн, разные. Китептин 66 бетин ачалы балдар, биринчи көнүгүүдөгү ырды көркөм окуйлу. Биринчи мен окуп берем, андан кийин силер менин артымдан кайталап окугула. Сперва я прочитаю вам выразительно, а потом вы со мной читайте. Карагат чие бадамы, чакырып турат адамды, көрөсүң түркүн жемишти, аралап чыксаң бадалды. Келгиле эми чогуу окуйбуз. Карагат чие бадамы, чакырып турат адамды, көрөсүң түркүн жемишти, аралап чыксаң бадалды. Эми балдар, сөздүк иштөө дептерлерди ачкыла. Китеп 66 бет 1-2 көнүгүүлөрдөгү жаңы сөздөрдү көчүрүп жазгыла. Перепишите новые слова в словарную тетрадь. Жаңы сөздөрдү менин артымдан кайталап айткыла. Бадамы, миндаль, чакырып турат, притягивает, түркүн, разные, майда, мелкий, кычкыл, кислый, таттуу, сладкий, ачуу, горький, өсөт, растет, бадал, кусты, тоголок, круглый, бышкан, созревший,
Жегің келсе үзіп же, хочешь кушать — сорви. Сындырғаның жарабайт, но не ломай ветки. Сындырғаның жарабайт, но не ломай ветки. Балдар, эми 66-чы бет 3-чү көнүгү таблицаны пайдаланып жер жемиштерди сүрөттөп жазгыла. Необходимо описать ягоды. Тышкы көрүнүшү кандай? Внешний вид какой? Форма кичинекей, тоголок, сүйрү, майда, чоң. Түсү кандай? Кара, ак, кызыл, сары, жашыл, көк. Даамы кандай? Таттуу, сладкий, ачуу, горький, острый, кычкыл, кислый, бышкан, созревший, даамдуу, вкусный. Мисалы, карагат, кичинекей, тоголок, түсү кара, даамы кычкыл, жер жемиш. Ал тоодо, бакчада өсөт. Карагат, кичинекей, тоголок, түсү кара, даамы кычкыл, жер жемиш. Ал тоодо, бакчада өсөт. Смородина маленькая, круглая, черного цвета, имеющая кислый вкус, ягода. Она растет в горах, либо в огороде. Балдар, дептериңерди ачкыла. 6 апрель дүйшөмбү кара мончок карагат деген теманы жазгыла 3-чү көнүгү. Буга чейинки үлгүдөгүдөй кылып дарбызды, жүзүмдү, бүлдүркөндү, кулпунайды сүрөттөп жазгыла. Опираясь на образец, который был дан, опишите арбуз, виноград, ежевику и клубнику. Келгиле диалогту чогуу окуйбуз. Акыл айтып жатат. Чыпалак бала, сенин бакчаңда кандай жер жемиштер өсөт? Чыпалак бала: менин бакчамда кулпунай, бүлдүркөн, карагат өсөт. Демек, балдар, силер кулпунай, бүлдүркөн, карагат дегендин ордуна данкурай, дарбыз, коон, жүзүм, же болбосо 2 ушул жер жемишти, же болбосо бул 2 жер жемишти, же болбосо аралаштырып мисалга келтирсеңер болот. Келгиле ушул үлгү боюнча сүйлөшүп көрөбүз. Чыпалак бала, сенин бакчаңда кандай жер жемиштер өсөт? Менин бакчамда дарбыз, коон, жүзүм өсөт. Мына ушинтип башка жер жемиштерди дагы койсоңор болот. Таким же образом вы можете поставить другие ягоды. Келгиле, балдар, 67 беттеги 6 көнүгүүнү чогуу карайлы. Ырды көркөм окуйбуз. Мен биринчи силерге окуп берем, анан силер окуйсуңар, макулбу? Карагат. Кара мончок карагат кандай болуп жаралат? Жегиңди эле келтирет, жеген сайын аралап. Карагат, карагат, кара мончок карагат. Тоого балдар барышат, тойгончо жеп алышат. Кечте тарап келишип, томолонуп калышат. Карагат, карагат, кара мончок карагат. Келгиле, эми ырды мени менен кошо чогуу ырдайсыңар, Карагат. Кара мончок карагат кандай болуп жаралат? Жегиңди эле келтирет, жеген сайын аралап. Карагат, карагат,
Кара мончок карагат, 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 кара мончок карагат. Тоо балдар барышат, тойгончо жеп алышат. Кечте тарап келишип, томолонуп калышат. Карагат, карагат, кара мончок карагат, 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 кара мончок карагат. Балдар, силер азаматсыңар, мен силер менен сыймыктанамын. Үй иши 67 бет 6 көнүгү карагат ырын жаттап, обону менен ырдагыла. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Бүгүн силер менен мен Перизат Абдивахаповна болдум. Көрүшкөнчө балдар, сак саламатта тургула.